зейинди эс тутумду күчөйтүш үчүн эмне кылсак болот? Өтө алсыз болуп барата. Зейинди күчөтө турганга эң биринчи күнөөдөн сактаныш керек. Эң касиеттүүсү, таасирлүүсү да ушул. Күнөөдөн сактаныңыз болду. Уламалар да жазышкан, орозо тутуп жүрүң, мисвак колдонуп жүрүң. Намаздан кийин, ар бир намаздан кийин, мисалы, Багымдаттан кийин Хашр сүрөсү, пешинден кийин Рахман сүрөсү, Асрдан кийин Аба сүрөсү, Шамдан кийин Вакыя, Куптандан кийин Мүлк сүрөсү, ушул сүрөлөрдү окугандан мурун Куран дуасын окуйбузбу, же жөн эле окуйбузбу? Боло берет. Дуаны окуй берсеңиз дагы болот, окусаңыз дагы болот, эчтеке эмес. Ушул сүрөлөрдү окуп бүткөндө эмне деп дуа кылабыз? Дуа кылыңыз. Алла Таала ушул сүрөлөрдү окугандан кийин ушул сүрөлөрдүн соопторун сизге берсин, насип кылсын, нурун, хидаятын насип кылсын, амал кылыштыкка тоофик берсин. Кандай кажеттериңиз бар? Ошонун баарын сураңыз. Кандай максаттарыңыз бар? Баардыгын сураңыз. Жөнөкөй мезгилде Куран окуганда эмне деп дуа кылабыз? Тилектерибизди айтып дуа кылсак болобу? Болот да. Куранды ортого коюп, Алланын атын ортого коюп, я Алла деп, кандай кажетиңиз бардыгын сураңыз. Дүниөнүн дагы, ахиреттин дагы. Ассаламу алейкум, мен соода кылам. Бирөөдөн 70 000 карыз алгам. 20 000 бердим. 50 000 калды. 50 000 берейин десем, товарым калбайт экен. Сезондо чыгарып берем дедим. Дедим эле. Мен ойлогондой болбоду. Тиги карызын сурап жатат. Кредит алып берсем болобу? Жок. Кредит алып бербеңиз. Кредит алып ага бере турган болсоңуз, ошо кредит алып процентин кошуп коет. Дагы ишти артык кылам деп тыртык кыласыз, буну төлөй берип, иши кайратын. Анан көрөк ошо адамга 50 000 кен күн сайын тынбай дуада дагы бекем болуңуз, мээнет дагы кылыңыз, саартан кечке чейин. Акырындан бере бериңиз. Алла Таалам жардам берет иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан дуаларга бекем болуң. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агни би фадлик амман сивак. Хажат намаз окуңуз. Мен кызмын, жашымды башкаларга көргөзгөндөн уялам. Намазда турганда башталышынан аягына чейин ыйлай берем. Ошол үчүн намазды башкалардан бекинип окуйм. Комнатаны бекитип алып окуйм. Ушул туура мейли, эчтеке эмес. Намаз бүткөндөн кийин отурган жерде оң жака, сол жака адамдарга кол алып салам берүү динибизде барбы? Эми зарыл эмес. Салам алейкум дегенден карасаңыз, о көптөн бери учурашайсың, салам кандай? Боло берет да. Бул жагында эчтеке эмес. Бирок бул мисалы бул сүннөт, бир важип деген эмес, мубах иштерден. Не иштерден экен? Мубах иштерден. Боло берет. Пайгамбардын көп фазилеттери да бар да, мындай да, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эки мусулман учурашканда, колдорун бири-бирине ажыратып алганга чейин күнөөлөр кечирилип кетет дейт. Учурашканда да эмнеде мухаббат тамыры деп коет, кол берип чачка. Мусулмандарда эстегенде эки кол менен учурашуу. Эгерде бир колу занят эле болуп калбаса, сүннөт боюнча эки кол. Бир кол сүннөт эмес, билип кой. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашканымда, менин колум Пайгамбарыбыздын эки колунун ортосунда эле. Жана башка. Кеттик. Бүткөн, бисмилlah. Эмнеге кайка келдим? Менин байкем күн алыс арак көп ичип, ызы-чуу салып, тынчтык бербей жатат. Кандай кылсак болот? Арыгабыз калбай калды. Туган кичине баары башы соого келет го. Жакшы ысык чай берип, тамак берип туруп дават калып кетип калдым. Башка эчтене жол жок. Саламатсызбы, менин 2 айлык балам бар. Жолдошум иштейт. Күнүмдүк продуктага башка эч нерсе өзгө жетпейт. Уруш талаш көп үйдө. Алып келип атамго деп колко кылат. Алып келген тамак ашын жегим келбей калды. Эмне кылсам болот? Жок, сабыр, каниет, таква. Ошо сабыр кылыңыздар. Азыр Кудайга шүгүр, ар бир Кыргызстандагы үй Пайгамбарыбыздын үйүнөн бай. Кыргызстандагы ар бир үй, ар бирибиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү айтат, биз 3 ай өтүп кетет эле. Очоко, тамак пышпайт эле. От жагылып моорудан түтүн чыкпайт эле. 3 ай ачка калган бизде бомуж дагы жок. Бизде каниет жок болуп атат ошол. Проблема ошол жерде. Эди каниет болсо, сабырдуулук болсо, алып келин алхамдулилlah деп коюңуз. Туура күйөө дагы мисалы милдеттенбеш керек эле. Мойнундагы алып келип атам, багып атам го деп, милдеттенге акың жок. Сен мойнуңда милдет да багуу.
Анан экинчиден иншалла киши ушундай сөз болуп кала турган болсо, аял деле тополоң кылып бербей, айтабы альхамдулилля, шүгүр ушунусуна деле. Анча-мунча милдет кылса кыйналып калдык го. Азыр инши тем более ушундай болуп атат деп туура жагына жорой бербейби? Ресторан, кафелерде сүрөт чыгарып сатып иштесе болобу? Фотограф сүрөткө тартат, айтишник чыгарат, сүрөттү раздача адамдарга барып сатат. Ушундай жумуш уруксатпы? Же болбойт деп. Бар бөлүшүп алган турбайбы? Сонун бөлүшүп ал. Сен мындай кыл, сен мындай кыл, сен мындай кыл. Жок, азыр даже кээ бир көп алымдар деле мынау телефондогу сүрөткө уруксат бербейт даже. Паспортко, визага, документтерге мейли. Бул бир иттифак эле. Жөнөкөй сүрөттөр уруксат бербейт. Тигин адамдын өзү мондай кылып тарткан, же болбосо мына сөлөкөт кылган, бул чатак. Сөлөкөт барго? Гөлөкөсү бар. Буну айкел деп коебуз. Бул чатак бул. Кыямат күнү катуу азапта деген. Акты ак, караны карадай айтышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Бухари шарифте риваят келет. Кыямат күнү катуу азаптана турган ошолар дегендер. Эми айтат экен Алла субханаху ва таала, жан салгылачы дейт экен мынакей. Кордук үчүн ошого чейин азаптаган. Албетте берки немелерге, сүрөттөргө келгенде алымдардын ортосунда талаш тартыштар бар. Мүмкүн болчу таквалыкта этияттап неме бар. Бирок көп алымдар мында инсафтын сөзүн айтайын. Бүгүнкү күндө мисалы бардыгы эле мына телефонго түшөт неме кылып атпайбы? Бунун мисалы карап туруп, ушуну кагазга чыгарганга чейин нормально эле. Кагазга түшүп кала турган болсо уже чатакан. Кээ бирлер ушу кагазга деле мындай тартылган жок да, тигин акысы келди деп кыскасы айтканда, алымдардын ортосунда чоң талаш бар, таквалыкты кармаганга аракет кыла берели. Чыгарган мисалы азыркында тартып неме кылган жакшы эмес. Кет. Менин суроом бар эле, мектепте мугалим болуп иштейм. Быйыл ишке кирдим. Окуучулар кыздар болуп отурушат. Бүгүн бир баланы местаңа отур, ошол кыз менен десем, ал мага намахрам болот. Отургузганы үчүн ахиретте жооп бересиз деди. 6-класста окушат. Бирок ошол бала менен кыз эгиз болушат. Устаз, эмне кылсам болот? Бир туугандарды бир партага отургузганым үчүн ахиретте жооп беремби? Ушул суроо абдан кыйнап жатат. Алла разы болсун. Астагфирулла, жок. Бир туугандар. Намахрам эмес да бул махрам. Эчтеке эмес, эгиз экен. Бирөөсү асан, бирөөсү үпөлүү болсо керек. Bunday боло берет. Булар эми кичине билбегенден айтып койду го дейм сизге. Алла разы болсун, иншалла кыямат күнү буга эч кандай жооп берүү жок. Ассаламу алейкум. Хижаб кийгенде ар кандай болуш керек? Кийгенде ал кандай болуш керек? Менин подругам айтат, плечи и грудь должны быть закрыты платком деп. Анан мен болсо түшүнбөй калдым. Башка кыздар деле жүрөт го ар кандай кийинип. Жок, ушу подружкаңыз тууралуу айтат. Башка ар жакта карай бербейт эми. Хижаб деген башын жакшы жабыш керек. Эми туура. Кээ бир жерде алхамдулилля жоктон көрө жогору деп айтып атабыз. Бир мал намаз окуганда деле молодец деп атабыз. Бирок 5 окуш керек деп атат. Анан 2 болуп калат, 3 окуп атам деп атат. Жакшы. 4 окуп атам дегендер 5 дегенде вообще сүйүнүп, жаныңда болсо пешенесинен өпкүң келет. Молодец. Туурабы? Жоктон көрө жогоруда. Совсем окуй койсом эмне кылат? Кичине болсо дагы алхамдулилля денесин жашыра баштады. Аз болсо дагы чачын, аз болсо да көкүрөгүн, аз болсо да жана башка. Болот. Бирок шариаттын талабы ниетибизде болуш керек да. Мен толук Кудай кааласа өтүшүм керек депчи. Ассаламу алейкум, устаз, шариатта көп аял алууга уруксат экен. Ошондо 2 аялы барлар ал жакта да 2 аялы менен бирге болобу? Ооба, бирге болот. Бирөө башка жакта калып кете беле. Иманы болсо, ушуну билип койгула. Бейишке кирсе. Адамдар акыркы пайгамбар болуп Ахмад деген пайгамбар түшөт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийин дагы башка пайгамбар түшөт экен деп жүрүшөт. Мен эч түшүндүрө албай койдум. Асмандагы аты Ахмад, жердеги аты Мухаммад болот деп. Сураны сиз кеңири түшүндүрүп бере аласызбы? Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар. Ким андан кийин пайгамбар келет дей турган болсо, ал кафир болот. Хатаман набийин, пайгамбарлардын мөрү, печати акыркысы Мухаммад Расулулла. Кур'андагы Иса пайгамбардан кийин Ахмад деген келет деген Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты. Пайгамбарыбыздын аты 99 аты бар. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты. Мурунку китептерде дагы асмандан түшкөн Таврат, Забур, Инжилдерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Ахмад деп келет аттары. Ахмад дагы аты, Мухаммад дагы аты, ошо 2 аты көп иштетилинген. Калган аттары ГГде. Макулбу?
Ассаламу алейкум, bir жерден телефон рассрочка алайын дегем. Бирок алар кичине проценти бар экен. Мисалы үчүн 2150 сом айына мен 2200 сомдон алам деп соодалашсам кандай болуп калат? Же болбой калабы? Узун суроо болуп калды. Кечиресиз, сурап билип жооп берип коюңузчу. Жок, мындай болсо болбой калат. Сиз мындай кылыңыз да, рассрочкага алганда бир бааны чечкиле. И убакытты чечкиле. Эки нерсени чечиңиз. Бааны чечиңиз рассрочкага. Өзі телефон тура 10 000 сом эле турат. Бирок сиз рассрочка алып атасыз, азыр нак албай эле турасыз. 1 жылга же 2 жылга. Ал айтып атат 12 000 сом деди. Болду, бааны чечтим, ушуну бычып койгула. 1 жылда мен акчасын берем. Эми анын ушу убактысын 1 жыл деп чечилдиби? 12 000 сом деп чечилдиби? Болду, бере бериңиз. А эгерде жок, бул 12 000, 13 000, анда токтоп туруп 12 дегенди алып салыңыз. Сразу 13 кайсы баага рассрочкага макул болсо ошого сүйлөш керек. Ана мындай дебесин ал, өзү 12 000, анан кичине үстөгү болуп, анан проценти ошончо 13 000 бересиз. Андай сөз токтотсун. Жөн эле бир бааны чечип туруп, убакытты чечсин дагы рассрочканы бөлүп койсун. Адал. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар. Так, аял киши мен өзүм күйөөмө билгизбей садака берсем болобу? Анан сообу түгөнбөй турган, пайдасы тие турганды кантип табам? Мисалы 20 000ди ниет кылып койдум. Ар 3 айда 20 000 сом садака иштетсем деп эмне кылсам болот? Мисалы буга чейинки бергендерибиз аз маз болчу. Мен өзүнчө садака бергим келип жүрөт. Машалла, Алла таалам кабыл кылсын. Караңыздар, садака бар го. Өтө касиеттүү амал. Аз болсо да, көп болсо да биз баары садака берип жүрүшүбүз керек. Алымдар айтышкан, садаканын ушунчалык балени, жамандыкты кайтара турган таасири өтө күчтүү. Даже фасык, фажир, күнөөкөр ошо садака берсе да ошондой болот дейт. Ал эмес кафырдыкы дагы дейт даже. Даже эгерде кафыр болсо дагы садака бере турган болсо, Алла таалам кырсык жамандыктарды кетирип коет экен дейт. А мусулманга эмне деп айтасыз? Эгерде 5 убак намаз окуган болсо эмне деп айтасыз ага? Ахиретке барганда бул жака келем дегендер эмне деп айтышат? Я Алла, кайтарчы бу дүйнөгө келип садака берип анан кетейин дейт да. Намаз окуп кетейин дебейт. Не дейт? Садака бер. Тиякта көрдү да садакага бериле турган нерселерди. Башкача болсо керек да. Албетте. Ошон үчүн садакага кыямат күнү адам садакасынын көлөкөсүндө болот дейт. Садака берген адам жаман өлүмдөн сактанат. Бунун фазаилдери толтура. Бул момун эркектин, момун аялдын сыпаттары. Вал мусаддикина вал мутасаддикина вал мутасаддикат, садака берген эркектер жана садака берген аялдар деп. Ошон үчүн иншалла. Бирок мындай караңыз. Эгерде бул күйөөңүздүн акчасы болсо, садака бергенге болбойт сизге. Сурабастан туруп болбойт, вообще болбойт. Өзүңүздүн акчаңыз, өзүңүздүн байлыгыңыз болсо, мейли. Аны жөндөн сурабастан туруп берсеңиз боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мираждан келгенден кийин аялдардын жамаатын топтогонда, я маашаран ниса, эй аялдардын жамааты, тасаддакна, садака берип тургула, мен силердин көбүңөр дозоктон көрдүм деп. О Аллахтын элчиси, эмне үчүн, эмне себептен деген суроону энелерибиз койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Анткени силер көп каргайт экенсиңер деди. Каргайт экенсиңер. Яла анна. Көп каргайт экенсиңер. Ва якфурна аширатахунна. Күйөөңөргө өтө шүгүрсүздүк кылат экенсиңер деди. Ушу эки нерседен ошон үчүн силер садака берип тургула деди. Мейли. Түшүмдө кыямат кайымды көрдүм. Адамдар биз тарапка чуркап келип аттыр. Биз аларга каршы чуркадык. Бир убакта суу ташкындап, баарыбызды көмүп калып, бири-бирден жан берип жаттык. Мен болсо ла илаха иллаллах деп жан бердим. Көзүмдү ачсам адамдардын баардыгы эки тарапка бөлүнүп атыптыр. Бейиш дозок болуп, мен бейишке кирдим. Дозокко бөлүнгөн адамдардын турган жери от болчу. Жана адамдар турган жердин ортосунда от вулкан кайнагандай кайнап турчу. Бир убакта хижапчандар деген көздөлгөн жазуу чыкты. Мен ойладым, аларга бейишке кирүү жеңил болору дейт. Машалла, иншалла. Күйөөм балама прививка алганга отказ берип жазып берген. Поликлиникада медсестра эже алгыла, кийин садик школга албай коет деп прививкага чакырып жатат. Күйөөмө айтпай прививка кылдыра берсем болобу? Жок, айтыш керек. Баланы эмизгенде жана тияк бияктарды кылганда прививка жана башка күйөөсүнүн уруксаты болсун. Саламатсызбы? Мен күйөөмө айтам, детдомдон жетим бала багып алсак кандай болот, сооп болобу деп. Бирок ал айтат, жок, сооп болбойт. Баласы бар жесир аялды алса сооп болот дейт. Айтыңызчы, кайсынысын сообу күчтүүрөөк дейт. Аллах акбар. Экөөнү бакса, конечно, сообу күчтүүрөөк болот.
бирөөнө караганда. Бирок биринчисинде жетим баланы алсак, жок сооп болбойт, ошо ката. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, даратсыз азан айтса болобу? Bizde fiqh kitaplarida ala vudu darat менен айтсын дейт. Дарат менен айткан мустахаб. Эгер даратсыз айтса өтүп кете берет намаз. Азан айтыла берет. Азан жарай берет. Аны кайра кайтарып намаз айткан азан айткан кажети жок. Бирок макруh болуп калат балдар. Biz Россияда жашайбыз. Баламды кайненем карайт. 4 жашта. Кайненем балама пельмен колбаса берет Россияда. Чочко кошулат да. Кантип айтсам болот. Жегенге болбойт. Зыян десем эч нерсе болбойт деп бере берет. Кантсем болот. Аябай кыжалат болом. Жо айтыш керек. Жо мусулман адам чочконун этин жебейт. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de açık ele kandı, ölüktüktü, jana çoçkonun etin bardığın aram kılgan. Bolboydu. Oga ziyan, ruhka da ziyan, denege de ziyan. Assalamu aleykum, men ekinci ayal algam. Atam bul dünödөн ötüp ketken. Apam karşı bolup menen süйлөшпөй жатат. Birinci ayalım apam baldarım menin үйүмдө. Men ekinci ayalım menen başka үйдө. Эми менин суром. Мен күнөө иш кылып жатпаймынбы? Алла разы болсун. Адилеттүү болсоңуз күнөө иш кылбай эле турасыз. Адилетсиз болсоңуз күнөөгө батып атасыз. Ассаламу алейкум. Үйдү кыблага каратып турса болот. Ассаламу алейкум дамла, ушундай суроо бар эле. Биздин айылда союз таркагандан соң мечит курулган. Азыркы күндө ошол мечиттин кыбласыны көрсө шарият талабына жооп бербейт экен. Анан мечиттин ичиндеги көрпөчө килемдерди кыблага түз кылып окуй башталды. Бирок жамаат ичинде түшүнбөстүк чыгып, кайра намазды мурункудай эле окуй баштадык. Эми болсо имам дамыла өзүнүн имамдык жай намазын кыблага түз болгон жака карап буруп окуатыр. Жамаат болсо ошол мурунку кыблага карап турат. Мындай абалда кандай кылсак туура болмок? Иш ушуну айтып койсоңуз. Мындай. Мурункуларда технология өнүккөн эмес эле, кыбланы түз таба турган көбүнчө ошондой бул жолду ушул бизге күн батыш жак кыбла деп туруп окуй берет элек. Азыр эми точно көрсөтүп калды да. Бирок кыбланы табууда Кур'ан-ы Каримдин чечүүсү боюнча бизге окшогон аймактарда точный болгону зарыл деле эмес. Себеп Алла айткан: "Фавалли ваджхака шатрал масжидил харам. Фаваллу вужухакум шатра." Шатыр деп эмнени айтат? Муну экөөнүн ортосун айтат. Точно болбосо да ушу тарапта болсо болду. Түшүнүктүбү? Ошого уламалар айтышкан, мындай дешкен да. Ал 90 градустун ичинде болсун деген. Мынаны 180 деп коет. Мынаны 90 деп коет. Туурабы? Буну 90 деп коет. Макулбу? Мына жерде 45, бул жерде 45. Ушу экөөнүн ортосунда болсо намаз нормальный. Лил аксари хукмул кул, себеп дегенде көпчүлүгүнөчү күлдүн өкүмү берилет да. Эгерде мынандай болуп калса, мисалы кыбла бул тарапта, өзү точнойчу. Бирок мында 45тен да мындай болуп калса, намаз болбойт анда. Кыблага караган жүздөнү фарыз. Ошо фарыздын кайсы жерине чейин да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединада турганда, ал убакта Кабаны гороскоп бар беле. Эмне эле аты эмне? Мына компост беле. Эчтеке жок анда. Пайгамбарыбыздан сурады да, каякта карап. Мына эки тоо бар го, ушунун ортосуна карап окуй берле деди. Эки тоонун ортосунда өрөөн, ушуну карап окуй берле. Албетте эми азыр салып атканыбызда мүмкүнчүлүктөн пайдаланышыбыз керек. Эмне үчүн пайдаланбайбыз? Ошон үчүн точно кыблага даже 1 градус болсо да кыбланы карап түздөй бергенибиз жакшы. Бирок ушуга чейин окулган намаздарды кыжалат болуп калбаңыз. Сахабалар кыжалат болгон. Алар болсо Мединага келди да, Мединага келгенден кийин 16 ай Байтул Мақдасты карап намаз окушту. Каякты карап? Мединага келгенден кийин Кабаны карап намаз окушкан жок. 16 ай, 17 ай Бухари шарифтин риваяты боюнча. Ал-Ақсаны карап намаз окуду, аркада Каба бул тарапта, а булар бул жакты карап окуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүндөгү эң сегени ушу Кабага бурулса жакшы болот эле депчи. Алла Таала Кур'анда айтты: "Кад нара тaqalluba wajhika fis-sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil haram."
Биз сени көрүп турдук дейт. Кайра ошо Алла Тааланы карап, ушу бурулса экен, качан өкүм келет деп күтүп отурду. Сен разы болгон кыблага бурдук, ушул жака буруп окуула деп анан кийин бурулду да. Ошон үчүн Мадинага барганыңыздарда Кыблатайн деген мечит бар. Не деген мечит бар? Кыблатайн, эки кыбла алуу деген. Эки кыбла алуу деген ошол мечиттечи Масжид Аксага да карап окушкан, Масжид Харамга да карап окушкан да. Анан ошол жерден алан булардын жүрөгүндө келип калды, буга чейинки окуган намаз эмне болду эми депчи. Алла Субханаху ва Тааладан, Алла Тааладан аят түштү. Алла Таала силердин ыйманыңарды, мындайча айтканда намазыңарды текке кетирбейт. Ошого жаап болот. Сен бул жакта карап окуп атканда Алланын өкүмү деп окуп аттыңар эле. Эми бул жакка карап атканда Алланын өкүмү деп окуп аттыңар эле. Негизи Алланын өкүмү. Каяка карап окусаң дагы дейт. Ошон үчүн нафилдерде кайда карап окусаң да кете берет да. Лиллахи машриқ вал магриб. Фа айнама туаллу фасамма вajhullah. Аллага таандык чыгыш батыш, каяка жүздөнсөң Алла Субханаху ва Тааладан жүздөнгөн болосуң депчи. Мейли, кандай болбосун туугандар, бирок мына жердеги азыркы сиздер ошол жерде карап көрүңүздөр. Кичине ушу тарап боло турган болсо окуй берле. Эгерде азыркыдан көбүрөөк болуп кете турган болсо, макулбу? Анда туугандар түздөнгө аракет кылгыла. Азыр алхамдулилlah заман өзгөрүп аткан доор, ошон үчүн түздөп окуганга аракет кыла берейли. Анан жамаатты уруштурбай, жаңжалдаштырбай, мүмкүн болсо чогуу кеңешип, анан ушу туп-туура кыбла менен окуй берле. Бир учур келет, кайрадан жаңылап аласыңар иншалла. Макулбу? Вакыт болуп калдыбы?